Кутман кечиңиздер менен сиздер көрүп жаткан ЛТРдеги Күн маек берүүсү. Күн маектин бул чыгарылышында биз эл аралык олимпиадада ийгилик жараткан окуучулар туурасында сүйлөшкөн отурабыз. Дал ошол окуучуларды даярдаган машыктыруучуну студияга чакырган элек. Мамат Ишматов. Саламатсызбы, Мамат мырза? Куш келипсиз. Мен соңку маалымат менен да бөлүшө кетейин телекөрүүчүлөр менен. Жакында эле Кавказ эл аралык олимпиада оюндарында Кыргызстанда окуучулар жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Нурсултан Эшберов деген окуучу алтын медаль алды. Мындан башка командалык дагы сынак деп коелу, андагы оюнда дагы ошол Кыргызстан үчүн 3-орунду камсыздаган экен. Мен сизден сурайын деп атам. Албетте азыр жалпы ошол 12 жылдык окууга өтүп аткан ата-энелер балдарын азыр онлайн каттап жатат. Ошол эле учурда кайсы бир класстын окуучулары, эми кенже класстын окуучулары 1 класс аттап ошол 12 класстык окууга ылайыкташып көчүп атат да. Ар бир ата-эне өзүнүн баласынын потенциалын карайт, кайсыл багытка окуса болочу, кайсыл мектеп жакшы деп тандап аткан учуру. Бул менимче күзгө чейин ушундай тандоо болуш керек. Сизден сурайын дегеним, мына математика боюнча сиз көп жылдардан бери ушул олимпиадага даярдаган машыктыруучу катары билебиз. Бул соңку азыркы сиздер барып келген, жакында эле барып келген олимпиада эмне болгон олимпиада? Бул масштабы канчалык, анан кандай сынак өттү, окуучулардын потенциалы кандай экен Кыргызстандан барган? Азыркы олимпиада, Кавказ олимпиадасы бул Россиянын эң күчтүү мындай машыктыруучулары, окуучулары катышат. 15 мамлекеттен окуучулар барды. Бул жыл биз биринчи жолу катышып, ошол 3 алтын медаль, анан бир күмүш медаль алдык да. Ян Бобрус, анан Эшберов Нурсултан Газпром мектебинен, Мусахаджаев Султан 70-чи мектептен Бишкектен, и Кыргызбаев Назар 61-чи мектептен. Анан ошол 15 мамлекеттин ичинен биздин мамлекет 3-орунда. Бул өтө мындай кыйын олимпиада. 8 суроо болду. Анан 8 суроодон биздин окуучулар 6-7, анан 8 суроолор чарды. Бул мындай өтө мурунку жылдары карасак, мисалы 10 жыл мурун карасак, мындай 2 суроо чыгарса жакшы бир жыйынтык деп ойлойт элек да. Азыр болсо мисалы Ян 8 суроо чыгарды, 7 суроо чыгаргандар болду. Анан потенциал боюнча сүйлөшсөк, бул мындай, менин оюмча биз математикадан акыркы 6 жыл системаны куруп келдик да башынанчы. Анан ошол системанын идеясы ошо рейтингдер да, экзамендер, олимпиадалар, анан окуучулар мисалы 5-6 класстарда эң күчтүүлөрү кээ бирде мындай 8 класстарда рейтинг алмашып кетиши мүмкүн. Анан азыркы 4 окуучу мисалы бардыгына мен мисалы 6-7 класстарынан тааныйм. Анан ошол класстардан баштап туруп даярданып атышат да, көп жылдан беричи. Анан жыйынтыктары мисалы Кыргызбаев Назарды мисалы 6 класста баштаган даярдаганы. Биринчи медалин мисалы 8 класста алып келген. Ошондо мисалы 6 класста биз мына окуучунун потенциалы бар, бул окуучунун потенциалы жок деп туруп бөлсөк, мүмкүн назар кирбей калат эле даже. Ошон үчүн менин оюмча окуучулар ошо 5 класстан баштап туруп математика даярдайбыз. Ошодон баштап туруп катышып, кээ биркиде результаттар начар болобу, жакшы болобу, мындай өнүгүп, анан 7-8, 9 класстарда мындай көрүнөт да. Башынан алып туруп ушул окуучу эң мындай таланттуу, эң күчтүү деп айткан мектептер дагы бар, анан ошондой тренерлер да бар. Менин оюмча ал мындай эң эффективный эмес да. Ошон үчүн бул мисалы кээ бирки окуучуларыбыз бар, 11 класс бүтүргөндө деле бир да олимпиаданы жеңбегендер. Бирок күчтүү болуп чыгат. Бирок күчтүү, анан аябай жакшы мындай күчтүү университеттерге баргандар. Самооценкасы күчтүү, мисалы Азияда жакшы университеттер бар, бюджет менен окуй турган. Ошо. Ар кандай болот экен да. Негизи ушул эл аралык олимпиадага канча убакыт даярданасыздар? Бул эми 1-2 айда эле шашып ушуп эле бара калбасаңыздар керек турабы? Вот тура эле бул мисалы көп мындай математика бул ушул Кыргызстанда биринчи предмет болду. Биз 5-6 класстан баштап даярданып баштаганбыз көп окуучуларды. Анан ошол 5, 6, 7, 8 класстар мындай юниордордун олимпиадалары бар. Ошол жерде катышат. Анан ошол жерде катышып туруп, анан чоң класстар менен катышканда ал жерде суроолор кыйыныраак болот. То есть
кейинки окуучулар 2 жылда результат көрсөтүшү мүмкүн, 3 жылда, ошондой көп жылдан бери мындай даярданып келип туруп, анан ошондой медаль чыгат да. Сиздин карамаңызда канча окуучулар ушул математика жаатында Кыргызстандын окуучулардын идириги бар? Менин оюмча мындай күчтүү окуучуларды айтсак, мындай курама команда кире турган мындай мүмкүнчүлүк бар окуучулардын бир 8 окуучу болушу мүмкүн. Анан биздин ошол Газпром мектебибизде олимпиада борбору бар. 15-20 жакын окуучу мындай күчтүү окуучулар бар. Мисалы алар республиканский олимпиада жеңиши мүмкүн же мындай. И 5-6, 7 класстардын арасында где-то 60га жакын окуучу болуп калды окшойт. Ошол 2-3 биринчи 5 жыл биз мындай кичинекей группа менен иштедик элек. Азыр бизде мисалы 5-6 мугалим бар математикадан. Анан физикадан, информатика, химиядан да азыр тренер бар. Ошолорду даярдап баштап атабыз. Мисалы 5-6 класста, 7 класстар окуучулар эми билинет да алар 2-3 жылда, 1-2 жылда жыйынтыктар чыгат буюрса. Ошондо мисалы былтыркы жылы мен билем Англияга да бардыңыздар эле, абдан көп ийгиликтүү жылдардан болду. Мындан башка жанагы Казакстанда да өттү эле 21-чи беле, жаңылбасам эл аралык олимпиада болгон, Жаутыков олимпиадасында дагы. Негизи ушул олимпиадаларга даярданыш канчалык убакытты сарптайт? Мисалы, албетте сиз алдыңкы окуучуларыңыз жөнүндө айтып атасыз да, соңку жанагы ийгилик көрсөтүп жаткан бир 8 окуучуну айтып атасыз. Алар канча убакыт, бир олимпиадага канча убакыт кетет? Канча жыл даярданасыз? Канча жолбосо? Бул жерде мындай, биз мисалы математикадан, менин оюмча башка предметтерде бул мындай бир олимпиадага даярданбайт окуучулар. Көбүнчө ошол математикалык олимпиадага жалпы даярданат да. Бул жерде мындай өзүнүн мындай суроо чыгарганда ошол мындай кандай десем навыки да, ошол мындай өнүктүрүп келет окуучуларчы. Анан мисалы Россияда, анан Кытайда, Америкада мындай стандартный убакыт бул мындай 3 жолу, жумасына 3 жолу 3 сааттан даярданат да окуучуларчы. Бирок ал башка мамлекет да. Кыргызстандын өзүнчө бир спецификасы бар. Ошон мисалы биз мисалы 5-чи мындай азыркы 5, 6, 7, 8 класстар менен мисалы жумасына 1 жолу же 2 жолу даярданабыз. Мисалы 1,5-2 сааттан. Анан каникул учурунда же олимпиадага бир аз убакыт калганда мисалы 2 жума интенсивдүү болушу мүмкүн. Мисалы күнүнө мисалы 4 сааттан даярданчы. Бирок мисалы биздин курама командабызды айтсак, биз мисалы ошо Англияга бардык, эң маанилүү олимпиада. Мындай бүт постсоветский пространствону карасак, биз 4-орундабыз да. Бул өтө мындай жакшы результат да. Аз деле мисалы 15 мамлекет, биз 3-үчүбүз да. Же Кытайда мисалы 1-чи күн бүткөндө биз 2-чи элек. Кытайда бул өтө, анан 2-чи күн бүткөндө бир 7-чи место чыгып калдык да. Булар болсо мисалы сборный ошол күчтүү окуучулар. Өткөн жылы мисалы булар күнүнө 8 сааттан даярданган убактарда болгон да. Анан көп убакыт мененчи. Ошол анан башка предметтерди каникулда же мугалимдер жазып берет заданияны. Ошону жазып берилет. Өзүңүздөрдө бир система түшүп калыптыр да, ошол жана машыккан боюнча. Негизи биз Кыргыз, албетте сиздин окуучуңуздан тышкары да, сиз бир эмес бир нече буга чейин дагы ушундай мектептерде, окуу жайларда иштеп келгенсиз. Негизи жалпы ошол Кыргызстандагы окуучулардын мейли 11-чи класска чейин болсун, көбүнчө айтабыз го, мен гуманитарий жакка көп ыктап бараткандай да. Так илимдерге, ошол информатика, ошол математика, алгебра сабактарына келгенде, жалпы Кыргызстандык окуучулардын бир потенциалына карата баа бере аласызбы? Мындай кызыккандар көп элеби бул илимге? Менин оюмча мындай башка мамлекеттерге караганда биздин мындай потенциал дагы, анан ата-энелердин мындай түшүнгөнү несі жакшы, чын айткандачы. Азыркы убактарда ошо ата-энелерди көп урушуп атпайбы, мындай ушундай окуш керексиңер депчи. Мындай менин оюмча бизде Кыргызстанда мындай билимди баалайт да. Чет мамлекеттерде андай эмес. Мисалы математиканы мындай математика маанилүү деген нерсе кирип калганда адамдардын башыначы, бул өтө мындай потенциал чоң да. И мындай ошол үчүн менин оюмча даярдык жетишпейт. Мисалы мектепте 4 саат, бул өтө аз. Мисалы 4 саатта азыркы китептерди окутуу мындай мүмкүн эмес да.
ал стандарт бул аз өтө 6 саат болсо эң азы 6 саат 7 саат болуш керек. Же кошумча ошондой мүмкүнчүлүктөр берилиш керек да, мисалы таланттуу балдаргачы. Ошондо бизде мындай каалаган ошол олимпиада даярданам же ошол математика, физика, информатиканы окуйм деген адамдар көп, бирок мүмкүнчүлүктөр өтө аз. Бизге ошол бирок Казакстан менен Өзбекстанды карасак, ал жерде ошол мектептеги мындай математика деңгээли мындай жогору да. Ал жерде же саат көп. Борбор Азия боюнча биринчи орунда кайсы ошол мамлекеттердин арасында окуучулар күчтүүлөрүнө? Казакстан. Казакстан. Да, Казакстан постсоветский пространствода мындай экинчи же үчүнчү да. Россиядан кийин же Казакстан же Беларусь. Казакстанда системасы бир 25 жыл мурун баштаган аларчы. 25 жыл мурун алар мисалы аэропортто барып калсак, мен өзүм катышкам дүйнөлүк олимпиадачы. Дүйнөлүк олимпиадага кетип атканда аэропортто турабыз. Биз мисалы өзүбүз даярданып жүргөнбүз да. Максимум комната берип коет эле мындай. Же даярдык аз эле да. Бул жерде болсо Казакстандын командасы турат эле. Россиядан 2 тренер. Россияда тренердерди сурасак, алар өздөрү ошо совет убактында катышкан экен, алтын медаль алган адамдар. То есть алар мында профессиональный даярдыгы ошо 25 жыл мурун, 20 жыл мурун башталган да. Биз болсо буну ошол акыркы 3-4 жылда баштадык да. То есть бизде мисалы курама командабызда биз только биз эмес, биздин балдарыбызга ошо эң күчтүү тренерлер менен даярдаган мындай мүмкүнчүлүк куруп берип атабыз. Казакстандан, Россиядан, мисалы өткөн ай мисалы Өзбекстандын курама командасы менен бирге 15 күндүк даярдык жасадык Кыргызстанда. Алар бизге келди, эң күчтүүлөрү. Биз бирге жашап, бирге даярданып, ошо даярдык болду. То есть биз дагы ошо математикадан ошол деңгээлге жетип калдык. Жакшы. Негизи мен байкашымча ошол олимпиадага катышкан окуучулардын көбү жеке мектептерден чыккан окуучулар экен да. Эми арасында 70-чи мектепти айта кеттиңиз ал жакта. Кыргызбаев, Назар. Ошол мектептен 61ден. 61ден. Негизи мамлекеттик албетте мектептерден деле чыкса биз деле сүймөкпүз, бирок тилекке каршы өзүңүз айттыңыз, 4 сааттык бул аз депчи. Дагы эмнени өзгөртүш керек ошол мен жеке мектептерди айткан жокмун, мамлекеттик мектептерде ошол математикага болгон мамилени балким башкача өзгөртүш керектир. Азыр математикадан мисалы өткөн жылы республиканский олимпиадада 6 призовой местодан 5-өсү бул мамлекеттик мектептен болду. 5-өсү. Бир окуучу ошо жеке мектептен бир окуучу болду, 5-өө. Бул мындай исключение. Бирок көбүнчө тура эле ошо жеке мектептерден окуучулар жеңет. Математикадан биз ошол мамлекеттик мектептерге мындай жардам берген аракет кылдык да. Ошо Газпром мектебинин базасында ошо 62-чи мектеп, 61, 70, 9-чу мектеп. Ал жерде бул оңой эле нерсе да. Мисалы бул базовый нерсе мындай. Эң күчтүү балдардын баарында мындай $4000–5000 жок да. Ошол идея акча тура. Акчасы жок болгон арасында эң күчтүүлөр скорее всего ошолор болушу мүмкүн да тура. Ошол идея менен баштаганбыз 6 жыл мурун, потому что мен четко түшүнгөмдө Кыргызстанда гос мектептерде эң таланттуу балдар бар. Ошо 70-чи мектептен мисалы Мусахажай Султан, андан тышкары 70-чи мектепте башка таланттуу балдар бар. Алар да андай жыйынтыктар көрсөтөт. 61-чи мектепте, мисалы 62-де, 9-чу мектептен чыкты, өткөн 12-чи мектептен чыкты ошол. Биз ошол мамлекеттик мектептерге эмне өзгөртүш керек бул мындай. Биринчиден олимпиадага ишенген мугалимдер аз да. Бул мындай объективный причиналар көп дагычы. Мындай айтканда жакшы өткөн эмес да көбүнчө олимпиадаларчы. Жеке мектептеринде өзүнчө ролу бар андачы. Анан мындай ишенбейт да мугалимдерчи көбүнчө. Математикадан азыркы айткан мектептерде уже мындай ишенип калды мугалимдер. Эмнеге балдарды мисалы жөнөтөт, даярдык болот, мисалы Өзбекстанга барат, медаль алат, же Казакстанга барат, медаль алат. Ал жердеги результаттар бизден эч кандай биз таасир эте албайбыз да. Мугалим көргөндө, значит на самом деле даярдаса болот. Анан бизде мындай объективный олимпиада бар да, улуттук олимпиада деген математикадан. Ошол улуттук олимпиададан рейтингтер бар. Акыркы 4, 5, 6 жылдын результаттары бар полный.
анан кайсы окуучу кайсы жерге барды, эмне себептен барды, канча балл алды, ошол бүт нерсе көргөндө мугалимдер да ишенген баштады бир аз. Анан окуучулар да, то есть окуучу на самом деле даярданып туруп, жеңилсе жеңилди, жеңсе жеңилди деп туруп, азыр мисалы Алматыдан келатат биздин командаларыбыз. Мисалы Алматыга бардык, мисалы эң биринчи место Кыргызстандан окуучу, Өзбекстандан барды окуучулар, эң күчтүүлөрү Кыргызстан, Казакстан. Алматыдан азыр жолдо келип атышат. 35 балл менен биринчи местода Саят Арлан деген Газпром мектебинин окуучусу. Анан Казакстандан 35 балл. Кийинки 4-5 место бул мына Оштогу Silk Road Education деген международный школа бар. Ошол жерден и ошо 3 место алдык да, мисалычы. Бирок ошол кантип мындай жайылтыш керек? Ошол мисалы жеке сиз айтпайсызбы, 5-6 миң доллар деп атасыз. Албетте каражат бул жакта да роль ойнойт, бирок ошентсе дагы мындай арыдан берер бир суммада, мисалы ошол эле кошумча балким илимдерди ачыш керек мамлекеттик мектептерде. Сизде эмне багы бир саналуу эле өзүңүздүн командаңызда жанагындай окуучулар, ийгиликтер жетишпеш үчүн жалпы ушул нерсени таркатыш үчүн да кеңейтиш үчүн эмне сунушту айтат элеңиз? Кайсыл мындайча айтканда метод мындай эффективдүү болмок да? Бул биринчиси ошол мындай айтат. Азыраак популизм, объективно иштеш керек да, канча адамга күчүбүз жетет депчи. Мисалы бизде азыр 60-70 окуучу даярданса, бул азыр Кыргызстан үчүн даярдык баштап туруп, мындай доступный бир программа жасаган бул мүмкүн да. Бул мисалы азыр бизде математикадан ошону жасай турган агайдар да бар, анан желание да бар, и мүмкүнчүлүк да бар да. Буну бул жерде биринчи роль ошол Министерство образования ойнойт. Мисалы госмектептер менен госмектептерде мугалимдер менен четкий бир мындай диалог болуш керек да. Мына биз прозрачный, объективный олимпиада жасап беребиз. Силердин окуучуңарды даярдаганы биз жардам беребиз. Дегенде өлкөнүн ичинен ошондой сынактарды көбүрөөк өткөрүш керек деген нерсени айтып атасыз да, туурабы? Ооба. Ошол бул жерде ошол мугалимдер, мектептеги мугалимдер бир аз мындай жардам берсе, региондордо мисалы азыр Ошто Купуев мектеби бар, өтө мындай көп пайда алып келет Ошкочу. Ошондой мектептер менен базы бир эмне туруп даярдык кылса болот, мисалычы. Анан аймактарда деле, аймактарда да кылса болот. Мамат мырза, негизи эл аралык олимпиада барууда эми сиз айттыңыз башында, 10 жылда айырма жанагындай 2-3 суроодон берилип айырмачылык бар болду депчи. Негизи эле ушул системада, мындай тандоо системасында бир нерсе өзгөрүлдүбү? Эмне өзгөрүлсө эмне өзгөрүлдү? Ошо биринчи шаг ошондон болгон. Мисалы мен 8 жыл мурун келгенде Германиядан келдим. Мындай диплом жазып туруп, где-то жарым жыл, анан ошол олимпиада даярданып баштагам. Анан даярданып баштаганда ситуация мындай эле да, мындай кээ жеке мектептер, анан физмат мектептер болду да. Ошол эле окуучулар, ошол эле мектептердин окуучулары дүйнөлүк олимпиада барат эле. Анан көп нерсе уже мындай бир жыл мурун эле айтылып коет экен да. Мисалычы сен барасың, даярдана бер деп туруп, мындай эч кандай тандоо деген система бар эле, бирок иштечү эмес. И өтө мындай ситуация начар эле. Мисалы Жаутковский олимпиадага биз окуучулар да барса болобу, бир экзамен баруу десем, биз өзүбүз билебиз деп туруп ошондой жооптор болгон. Ошондо Жаутковский олимпиадага биринчи тандоо системаны киргизгенбиз. Жаутковский олимпиадасы тандоо кирилди. Анан 6 жыл мурун улуттук олимпиада болуп туруп, ошол улуттук олимпиада, ошол дүйнөлүк олимпиада тандоо системасы киргизилди да. Ал жерде биринчи, экинчи этап онлайн, анан үчүнчү, төртүнчү офлайн. Анан ошол система секинден баштап туруп мындай курулуп, секине келип атат. Анын өзүнүн проблемалары көп. Мисалы биз курдук да кыйналып, башынан нолдон баштап туруп курдук. Анан популисттер да бар, кээ бир предметтерден ошол мындай кылыш керек деп туруп, анан жарым жылдан, бир жылдан кийин жолуп кетет ал адамдар. Мындай ошондой проблемалар болду. Бул жылда болгон проблемалар аз деле бар. Бирок менин оюмча бул жерде мындай шаг за шагом да, мындай секинден өстүрөш керек. Азыркы ошол областтарда мугалимдер менен сүйлөшүп, таланттуу адамдарды алып туруп, анан гос мектептерден ошол даярдыктарды кылыш керек да. Мисалы Өзбекстанда, мисалы химиядан мындай четкий политика бар экен да. Ал жердеги
ал жердеги мындай руководительдерди коёк. Алардын биринчи максаты ошол госмектептерден Даярдаш керек, э? ошолорду чыгарат экен да аларчы. То есть алардын мындай миссиясы, максаты ошо экен да, болду. А бизде болсо мындай жеке мектептерден болгон үчүн тренерлер да тоже конфликт интересов болот. Бирок менин оюмча буну мындай полностью мындай кандай айтсам, системаны ушуна өзгөртсө болот да. Өзгөртүш керек. Ошону менин оюмча бул ушул жыл мындай өтө маанилүү өзгөртсөк керек, скорее всего. Негизи эми албетте кайсы бир предмет боюнча ошондой эл аралык масштабдагы конкурска машыктыргандан мурун дагы негизи баланын физикалык, психологиялык жактан даярдыгы да маанилүү да туурабы? Ооба, өтө маанилүү. Мисалы биздин ошол азыркы айткан математиктер же башка математиктер ошол ар күнү даярдыкта 1 саат, 45 мүнөт же 1 саат обедке жакын убакыт барат дагы этот подтягивание, мындай турник, мындай физический даярдык бар да, 1 саат. Ар күнү барышат дагы этот подтягивание кылат, отжимание, полный этот физический бир этот даярдык болуш керек. И бул биз өзүбүз да табып чыккан нерсе эмес. Мисалы Москванын ошол математиктердин даярдаган, өзү да катышкан бир агай келген. Ал ошо советтердин убагында баштап туруп ошол физический даярдык бар экен да. Ошол өтө маанилүү. Анан психологический жагын айтсак, бул жерде эң маанилүү бул ата-энеден болушу мүмкүн. Болот. Эң мындай начар результаттар болуп кеткен себептери мындай да. Ата-энелер окуучудан мындай көп нерсе сурайт да баласынанчы. Талап да кылат. Талапты. Анан бирок өзү менен сүйлөшсөңүз айтат да, мен балама эч кандай талап койбойм дейт да. А бирок мындай сүйлөшсөңүз мындай, ай 3-чү болуп калдыңбы, эмнеге 1-чи болбодуң, 5-чи болуш керек элең, мындай. Ошон үчүн менин оюмча эң жакшы стратегия ата-энеси үчүн мындай кружокко жазылды окуучу, жакшы мугалим болсо, жакшы кружок болсо, даярдана бериш керек. 1-2 жылда мындай көрүнөт да, результаттар болсо болот, болсо мындай может башка нерсеге өтөт, бирок ата-эне бир аз этот баланы шагын сындырбаш керек экен деши го, э? Да, сындырбаш керек. Анан мындай результаттарга мындай көп маани бербеш керек да, менин оюмчачы. Түшүнүктүү. Негизи биз жогоруда бир акча каражат жөнүндө сүйлөшө кеттик, ошол боюнча дагы бир тактайын деп атам. Эгерде кошумча жанагындай иримдерге бере турган болсо, бул мисалы эми ар бир ата-эне билсе керек да, мисалы ал деген баягы генетикалык жактан да өтөт эмеспи, ошол так илимдерге болгон кызыгуу, ошондой дагы билбейм, балким сиз мени менен макул болушуңуз мүмкүн. Ошондой учурларда мисалы ата-эне ушул баламды берем же болбосо даярданам, ушул илимге же болбосо ушу математикага шыгы бар, ошону андан арада өрчүтүп кетиш керек болуп атат дей турган болсо, эмне кеңеш берет элеңиз? Финансы жагын айтасызбы, жагын? Финансылык жактан дагы ошол учурда эми баарын эле капчыгына туура келбейт да, ошондуктан бир орток мындай бир вариант тандаш керек. Биз мисалы Газпром мектебинде мындай этот көп окуучу мындай скидкалар менен окуйт, олимпиадага даярданганчы. Кээ биркилер бюджетте окуйт, 100% бесплатный, потому что экзаменди жазса, тесттен жазган же результат көрсөткөн олимпиаданчы. Анан мисалы менин подходум мындай да, эгерде окуучу мисалы жакшы бир олимпиададан результат көрсөтсө, ага деле скидка берилет да, автоматически. Кээ бирки мисалы ошол 4-5 айда. Бирок окуучу негизи ошол бир багытты канча жашынан баштап мындай тандаш керек да? Мисалы азыр деле ошол көп нерсе талкууланат го. Баланы көп эле баягы нерселерге аралаштыра бербей, иримдерге бере бербей, башынан мисалы Европа, Америкада да деле өзүнө жаккан предметти ошол багыт боюнча алып кеткенге аракет кылат да. Эми математикадан олимпиада 5-чи класстан, 4-чү класстан баштап даярданат балдарчы. Бул жакшы нерсе. Мурун 9-дан баштаса, азыр 4-5тен баштайт. Качан тандаш керек деген бул мисалы азыркы убакыт менин оюмча 20 жаштагы адамдар деле тандай албай жүрөт го, по-моему, этот эмне этот жумуш тандаш керек дегенчи. Бул мындай нормальный нерсе. Бул менин оюмча Европада деле ошондой. Просто мындай да, мисалы айырмабыз, мисалы мындай да, менде биздин Казакстандан бир коллега бар. Мен Америкада бир группабыз бар. Окуучуларды ошолор даярдайбыз олимпиадага деп туруп мени мындай как дополнительный жумуш чакырган. Мисалы 5-чи класс окуучу Америкадан карасаңыз саатына $30, $40 төлөйт бир окуучу. 15 окуучу отурат мисалычы. Ошолор мисалы 4-класс, 5-класс американецтерден
үйдөрү мындай чоң көрүнүп турат да, состояние бар. Ошолорду 4-5 класстан сурасаңыз, мындай бул практикада нормально, эмнеге олимпиадага катышып атасың, кайсы максат менен десе, ошол 4-5 класс бала кичинекей четко мындай чоң адамдай эле сүйлөйт да. Мен университетке барыш керекмин, ал жерде контракт бар, же математиканы сүйөмүн, мен өзүм мындай ошол олимпиадада суроолор жагат деп туруп мындай четко жооп берет да. Бизде 9-класстар андай эмес да. Рахмат, жакшы маек куруп бердиңиз. Көптөгөн кеңештерди да уктук. Мамат Ишматов болду, окуучуларды математика боюнча олимпиадага даярдаган машыктыруучу. Биз болсо жыйынтыкта Заты жөнүм Айгерим Жаныкул, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламаттаңыздар.